жада калса эң акыркысы ошол имататул азани тарик, жолдон бир зыяндарды кетирип коюштагы бул садака болуп эсептелинет. Тасбихиңер садака, ар бир такбириңер садака. Адам 360 мууну бар. Ар бир күн сайын ошого садакасын берип туруш керек. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Адам 360 мууну бар. Ар бир күн сайын ошого садакасын берип туруш керек. Жана айткан жеңилирээк кылып, силердин ар бир тасбихиңер садака, ар бир такбириңер садака, субханалла деш садака, алхамдулилля деш садака, Аллаху акбар деш садака, ар бир тахлил, ла илаха иллаллах деш садака. Жең жада калса эң акыркысы ошол имататул азани тарик, жолдон бир зыяндарды кетирип коюштагы бул садака болуп эсептелинет. Мына ошондуктан садака деген нерсени айттык, Аллах менен болгон мамилени чыңдоо деп эсептелинет. Садаканын эң алдыңкысы фарзы зекет садака болсо, эң төмөнү мисалы жөнөкөй кайрымдуулук мустахаб садакасы, жана ошондой эле тасбих айтыштагы садака, такбир айтыштагы садака кылышыбызга аяшыбыз керек. Эшикте суукта турат. Бирок өзү негизи эртерээк келишибиз керек эле. Биринчи мешитке кирген адамдарды наоборот биз мактайбыз. Анткени эң биринчи келгендер пайгамбар убада кылгандай төөнү союп курмандык кылганын соогун алды. Жума намазынан сырткарычы. Эрте келиш ушундай сооту пайгамбарды кызыктырган. Эми кечирээк келип калды. Кечирээк келген себепти эшикте болуп калды, бирок эшикте болуп калса дагы ал бир мусулман бир туугандарыбызды аяшыбыз керек. Анткени алар Аллах тааланын буйругун аткарып, "Ида нудия лис-салати мин яумил жум'ати фас'ау ила зикриллахи ва дарул бай'." Эгер жума күнү жумага чакырылган болсо, жумага карап Аллахтын зикрине калап шашкыла, соодаңарды токтоткула, ишиңерди токтоткула дегенде токтотуп келген. Ошол Аллахтын өкүмүн аткарып келгендиктен урматтайбыз, сыйлайбыз, дуа кылабыз. Азыр иншалла биз азан айтып башка нерсе кылганга чейин саат 1:30 болот. Аллах таала силердин кылган дуаңыздарды, ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Кийинки жумаларда дагы жакшылыктарды көрүшүүнү барыбызга насип кылсын. Акулу каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.